Алыс каяка барат эле айда. Парламентте батири жарасын арзандатуу маселеси көтөрүлдү. Экинчиси, билесиздер, Россиядан мобилизациядан качып бир топ адам келгенде Кыргызстанда квартиралардын баалары аябай көтөрүлгөн. Сатып алып жашаганга эмес, жөн гана кире кылып, убактылуу кирип жашаганга. Ошондон бери кайра түшө элек. Азыр мына региондордон жыргагандан келген жок, тиричилик үчүн келет, бирөөгө үйлөнүп келет, окуйун деп келет, иш издеп келет. Ошолор квартира таппай жүрүшөт. Не себептен дегенде бир комната квартира 30 миңге чыгып кетти. Бир айына төлөш үчүн. А эки комнаталар болсо 90 миңге чейин экен. Эми аны каяктан табат? Өздөрү тияктан мусафир болуп аран келип атса, карыз кол алып, айлапалардан келип атса. Мен билем, рынок, жеке менчик, эчтеке дей албайбыз, бирок бир жолун табыш керек болуп атат. Кайрылайын деп атам ошо квартира бергендерге. Балким бир ассоциация түзүп, бир нысап кылып, бир аз чүрүш керекпи? Адамдардын батасы деле тиет эле, собу деле тиет эле. Ушуну бир карап көрөлүчү, анан